Жарманкей кесипке алгач кадамдарын таштаган жана келечекке чоң үмүт арткан жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү жана окуусунан кийин иштейм деген студенттер да катышууда. Алардын бири окуу жайлардын биринде 2-курста билим алып жаткан Асель Бектемир кызы. Ал дагы бош жумуш орундар жарманкесине келип, окуусуна тоскоол болбогудай график менен иштөөнү чечкен. Азыркы учурда жол киреме өзүмө кошумча болуш үчүн иштейин дегем. Ушул эмеге жасмер фабрикасына кайрылып атам. Ооба, мен өз түштөн кийин окуйм. Эртең менен саат 8ден 12ге чейин иштесем болот. Бишкек шаарынын тургуну Тилек Иманалиев дагы атайы бул өтүп жаткан жумуш орундар жарманкесине келген. Айтымында ал жогорку билимдүү, буга чейин башка өлкөлөрдө дагы эмгек мигранты иштеп келген. Ал бүгүнкү жарманкеге келип, азыркы тапта өлкөдө курулуш көп жүрүп жаткандыктан ушул тармакты карап, эгер айлык майяналары жакшы болсо жана иш графиги туура келсе иштейм деп белсенип турат. Россияда иштедик, Москвада, Казакстанда иштедик, Астана, Алматы, Актауда иштедик. Негизи өзүм жумуш издеп жүрөм да, анан байкем WhatsApp менен жиберди, барып көр, карап көр депчи. Анан тем более если компания крупный болсо, ал жерде жанакындай соцпакет болот, график болот. Өлкөнүн экономикасы өнүгүп, бүгүнкү күндө курулуш, энергетика, кем байлык тармактарында өзгөчө жумуш орундар көбөйгөнүн айткан эмгек министри Равшанбек Сабиров бул жарманкеде 5000ден ашык жумуш орундары сунушталып жатканын айтты. Ошондой эле министр айлык майяналары жакшы, өлкө боюнча 8000ден ашык ишки вакансия бардыгын айтып, ага ылайык жаштарга жана Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге кайрылып, эми жумуш издеп мекенибизден кетүүнүн кереги жоктугун айтты. Сабировдун айтымында орточо айлык 40.000ден 50.000ге чейин башталат. Ошондой эле министр 28 мамлекет менен дагы жумуш боюнча кызматташып бар экенин айтты. Бүгүнкү күндө ушул бизде занятость KG деген сайтыбыз бар. Ал жерге кире турган болсо, ушул республика боюнча 8000ден ашык бүгүнкү күндө ички вакансияларыбыз бар. Ошондуктан биз ушул жаштарыбызды, ошол эле мезгилде Россияда жүргөн мекендештерибизди дагы бүгүн ушул жумушчу орундарга келип иштеңиздер деп чакырып кетер элек. Эмнеге дегенде, бул жердин орточо айлык майяналары 40.000, 50.000ден башталып атат. Бул мындайчасын айтканда жакшы айлык маяна деп айтып кетет элем да. Кыргызстанда акыркы жылдары бош жумуш орундарынын саны өсүп жатат. Айтсак, 2024-жылды 2023 жыл менен салыштырганда бош орундардын саны 15%га көбүрөөк берилген. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын башчысы билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө расмий каттоодо турган жумушчулардын саны 47.400 жаран. Бул деген былтыркы жылга салыштырмалуу 20%га азайды деген кеп. Аны менен катар ал ишке орношкон жарандардын саны өсүп жатканына токтолуп, бирок тилекке каршы көпчүлүк жарандардын кесиптик билими жоктугун белгиледи. Мен жогоруда белгилеп кеткендей, ошо жумушка орноштурган адамдардын саны өсүүдө, ошондой эле дагы бир актив чаралардын бири болуп, ошо эмгек рыногунда талап болгон кесиптикке окутуу максатында биз ошо кыска мөөнөттүк курстарга дагы бекер окутулат. Ал кызмат алыш үчүн жумушсуз жарандар кайрылып, каттоого туруп, ошо биз кесиптик лицейлердин базасында жана жеке окуу жайлардын базасында эмгек рыногуна талап болгон кесиптерге окутабыз. Ошол эле учурда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жана Жусупов Асан атындагы Кыргыз Улуттук университети эмгек рыногунун талаптарына жооп берген атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо жана калтын иш менен камсыз болушуна көмөктөшүү жаатында кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Документке эмгек министри Равшанбек Сабиров жана КУУнун ректору Доктурбек Чонтоев кол коюшту. Негизги максаты кесиптик билим берүү тутумун өнүктүрүүдө күч-аракеттерди бириктирүү, адистерди сапаттуу даярдоону камсыз кылуу жана бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу шарттарын түзүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөдө жеңил өнөр жайы курулуш тармагы кызмат көрсөтүү абдан өнүгүп, бул тармактарга талап күч. Министрликтин билдиришинче, эгерде жаранды тастыоочу билими жок болсо, кесиптик курстарга окутулуп, алган кесиби боюнча жумушка орноштурулат. Эмгек министрлигинин айтымында 7000ден ашык жаран кесиптик билим алышкан. Алар окуусун бүтөр менен 60% алган кесиби боюнча жумушка жайгаштырылган. Ошондой эле кайтып келген, чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз Кыргызстанга келе турган болсо, иш орундары жетиштүү экени айтылды. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.